мүрзөлөр боюнча биздин Ош шаарыбыздын тегереги кургом мүрзө экен да. Эми шаар ичиндеги көрүстөндөр кала сыртына чыгарылат. Бул тууралуу шаар башчысы Жеңишбек Токторбаев казияттын өкүлдөрү менен жолукканда билдирди. Ал шаардын аймагы чоңоюп, жергиликтүү жашоочулардын саны өсүп жатканына байланыштуу мүрзөлөрдүн баарын жаап, аларды шаар сыртына чыгарыш керектигин кошумчалады. 200 гектар жерди биздин көрүстөндөр ээлеп турат. Да туура мурда Ош шаар кичинерээк болгон, азыркы көрүстөндө турган жер пригород болгон да, шаардын чекеси болгон. Жылдан жылга эл көбөйүп атат. Мындан 10 жыл, 15 жыл мурда Ош шаарында 300 000 калк болсо, азыр 500 000 болду. Дагы 10 жылда официально 700 болот, официально 1 миллион 200, 1 миллион 300 болот. Азыр шаардын ичиндеги көрүстөндөрдү жапсак, бизден кийинки муундар 25-30 жылдан кийин гана ал мүрзөнү рекультивация кылып жабып, ордуна парк, либо мечит, либо үй курулушу мүмкүн. 25 жылдан кийин. Шаар мэринин сунушун дин өкүлдөрү колдоого алышкан. Деген менен шарият боюнча мүрзөгө коюлган жерди экинчи жол көрүстөн катары пайдаланууга болбойт. Анда кабырдагы адамдын сөөгү чирип жок болуп кеткен учурда гана жерди кайра колдонууга болот дешет. Бирок бүгүнкү күндө андай кайра колдонгон учурлар болгон эмес. Дин өкүлдөрүнүн айтымында толуп жабылган сөөгү коюучу жайлардын ордун коомчулуктун пайдасы үчүн жашылдандырып, бак тигүүгө, мечит, медресе же музей курууга болот. Бир коюлган кабыр кайрадан иштетилбеш керек. Эми ошол адам коюлгандан кийин канча жылда толугу менен тупурак айланып кетет, чирип кетет дегенди ал жерде бир аннык маалымат жок. Мынанча жылда 50 жыл, 60 жыл, 100 жыл деген. Себеби бул жердин кыртышына жараша болот. Мисалы үчүн ар ысык жерлерде балким башкача адам бат жерейт, суук жерлерде балким кеч жерейт дегендейчи. Буну акылый кыбарларга ошол көркөөлөр, ошол жердин кыртышын мыкты билген кишилердин ою менен ошолор канча жылда деген болсо ошого фатва берилет. Канча жыл деген болсочу. Каладагы сөөгү коюу жайларына жыл сайын санитардык көзөмөл кызмат тарабынан мониторинг жүргүзүлүп турат. Анда мүрзөлөр жабылгандан бери Каралбай айланасы тазаланбай калып кеткен. Буга байланыштуу сөөгү коюу жайларынын санитардык абалы начар деп бааланган. Мыйзам боюнча көрүстөндүн жерлерин 30 жылдан кийин гана пайдаланууга уруксат берилет. Көрүстөндөрдү азыр жакшы мэрибиздин тарабынан, жалпы мэрия тарабынан жакшы бир убагында бул маселе көтөрүлүп атат. Мурдагы жайгашкан көрүстөндөрдү пайдаланууга берүү боюнча. Эми азыр шаарда бул көрүстөндөр көп да, мунун канча деген гектарларды ээлеп жатат. Булар жанагы өзүңөр деле көрүп атсаңар керек, баарыбыз көрүп атабыз. Жана көрүстөндөр жайгашкан жерлер каралбай калган да, канча деген. Айланасы тосмолору баары түшкөн. Кимде бир мындай бир мусорлорго толуп кеткен, антисанитардык акыбалдар болуп атат да ошол жердечи. Азыркы тапта Ош шаарынын аймагында жалпы аянты 200 гектарга барабар болгон 49 көрүстөн бар. Алардын ичинен жабылып сөөгү коюлбай калган көрүстөндөрдүн саны 14 түзсө, учурда 35 мүрзө иштетилип жатыптыр. Ал эми жабылган көрүстөндөрдүн арты 30 жыл болсо, алды 50 жылдан ашкан 5 мүрзө жай бар. Учурда Алымбек Татка аймактык башкармалыгында жалпы аянты 13 гектардан ашуун болгон жаңы көрүстөндүн ордун чоңойтуу мерчемделүүдө. Азыркы учурда Ош шаарынын аймагында АТРдин алкагында өткөн аймактарда жайгашкан көрүстөндөрдүн бардыгын эсептеп кошконубузда 49 көрүстөн болду. Анын ичинен 14 көрүстөн жабык, бир көрүстөн христиан көрүстөнү ал жабык, андан тышкары 13 мусулман көрүстөнү жабык. Калган 35 көрүстөн азыркы учурда иштеп атат. Буга чейин шаар ичинде сөөгү коюуда жай талашка түшүп келген. Анда шаар тургуну каза болгон учурда жергиликтүү жашоочулар сөөгүктү жайга коюуга тоскоолдук жаратып, келишпестик учурларда орун алган. Көрүстөнгө койдурбай койгон учурлар айрыкча Нарын, Ысык көл аймактарында көп экени айтылып келген. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.